Кара Көл шаарында эки адамдын мушташы учурунда 79 жаштагы карыя каза тапты. Күбөлөрдүн айтымында шаардын эки тургуну мушташып жатып, бири экинчисин таш менен урган. Ал таш ары жакта олтурган аксакалдын башына тийип, жаракат алган адам шаардык ооруканага жеткирилген. Ал эми Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгы бул маалыматты тастыктап, окуя кечээ күнү саат кечки 5:30 чамасында болгондугун билдиришти. 25-40 жаштагы эки адам урушуп жатып, бири-бирине таш ыргытышкан. Ошол учурда ал жерде отурган 79 жаштагы аксакалдын башына кокусунан таш тийген. Ал оор жаракат алып, шаардык оорукананын жандандыруу бөлүмүнө жеткирилген, бирок өзүнө келбей каза болгон. Орусиянын Хабаровск шаарында кыргызстандык айдоочу 78 жаштагы аялды жөө жүргүнчүлөр өтчү жайдан сүзүп кетти. Бул туурасында Орус жалпыга маалымдоо каражаттары билдирди. Маалыматка караганда айдоочу аялды байкабай калган. Милициянын айтымында жабырлануучу оор жаракат алган, анын баш мээси жабыркаган. 20 жаштагы айдоочу күбөлүктү ушул жылы алган, бирок эң аз 3 жылдык айдоочулук тажрыйбасы жок болгондуктан анын такси кызматында иштөөгө укугу жок болчу деп айтылат маалыматта. Ош облусунда 493 айылдын ичинен 117синде таза суу жок. Бул туурасында Ош облусундагы өкмөттүн ыйгарым укуктуу өкүлү Узарбек Жылкыбаев билдирди. Анын айтымында элди таза суу менен камсыз кылуу иштери активдүү жүрүүдө. 2018-жылы 8 айыл ичүүчү суу менен камсыз болгон. Иш мамлекеттик архитектура жана курулуш агенттиги, ошондой эле Арис аркылуу жүрүп жатат. Ош облусу 2023-жылга чейин таза суу менен толук кандуу камсыз болот деп билдирди Узарбек Жылкыбаев. 2020-жылга карата Кыргызстандагы мектептерди 100%га компьютер менен камсыздоо пландалууда. Бул тууралуу Билим берүү жана Илим министрлиги билдирүүдө. Ага ылайык министрлик Дүйнөлүк банк жана Евро биримдик менен жаңы долбоорду ишке ашыруу боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатат. Бул иштердин бардыгы жаңы мектеп келечектин мектеби аттуу билим берүү концепциясынын алкагында ишке ашырылат. Учурда мектептерге интернет коюу боюнча иштер аяктап калды. Жаңы окуу жылына карата өлкөдөгү бардык мектептердин 94% интернетке туташат деп айтылат маалыматта. Чолпон Ата шаарындагы ат майданында бүгүн президенттин кубогунун 1-лигасы өтүүдө. 1-бөлүктө Кабылан жана Жаш күч командалары ат майданда күч сынашып, жыйынтыгында Жаш күч командасы жеңишке ээ болгон. Ал эми 2-бөлүктө Суусамыр командасы 5-1 эсебинде Төш Булак командасын жеңип алды. Алдыда Ынтымак жана Рассвет Көлтөр, ошондой эле Кара Бура, Ак Суу, Атуул командаларынын ат майданындагы оюндары күтүлүүдө.